Анда эмесе балдар, билим түгөнбөс байлык аттуу аңгемеге токтолуп кетели. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчисин улуу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Энчинин экөөнө тең бөлүп бермек болду. Атасы эненин тилине көнгөн жок. Аялын урушту. Ал качып, бир кара чийдин түбүнө барып, ыйлап отурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрдү. Эмне үчүн ыйлайсың? Деп сурады. Эне жай мааниsin айтты. Жолоочу аңгемеге түшүнгөн соң бир азга ойлонуп калды. Бекер ыйлабаңыз. Кичи балаңызды окутуңуз. Билим түгөнбөс байлык дейт. Атанын дөөлөтү колдун кириндей бат эле жоголот, деди ал. Эне жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын окутту. Бала көп жыл тырышып окуду. Түрдүү өнөр үйрөндү. Өнөр аркасында бай болду. Агасы атанын дөөлөтүн күтө албай жакырланды. Абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурады. Энеге баланын алалыгы жок. Билим түгөнбөс байлык деген экен. Өнөргө ээ болосуң. Окуу менен. Аз болсо да билимди пайда кенен деген сөз калган. Эми балдар, суроолорго токтоло кетсек. Балдардын атасы туура чечим чыгарды деп ойлойсуңарбы? Ата эне балдарын бирдей көрдүбү? Энчи кимисине ыйгарылды? Эмне үчүн ыйлады? Ага ким жардам берди? 2 баланын кимиси акылдуу экен? Окуп билим алууга кызыгасыңбы? Же байлыккабы? Сенин оюнча кайсынысы көбүрөөк керек? Ушул суроолорго жооп таап мага